жери мындай өзгөрүү эмес, эчтеке жок. Ошол боюнча турат. Бир жери краскаланган эмес, бир жери алынган эмес, бир жери коюлган эмес. Жөн эле 2000-жылдагы менен турат да. Склад. А өткөндө мына өзүңүз барып келдиңиз, Ичен калаанын, Ички калаанын музейи келди. Кандай музей келди? Ушул жерде отуруп мынакей сүрөт турат жөн эле. Телефонун, смартфонду алып келип QR код менен бассаң, сүрөт кыймылдап атат. Электронный музей ушу. Ал элдин бардыгы ошого кызыгып келет, көрөт. А бизде склад. Жөн эле сактап атпайбыз. Эми Сизде чоң мүмкүнчүлүк бар да, сизде билим бар, сизде тажрыйба бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө тоодо турникет иштетебиз дедик эле, иштеди. Кечеден баштап толук кандуу иштей баштады. Толук QR кодуна кирип, эми видеонаблюдение иштетебиз дегенбиз, иштеп атат ал күндө. Мисалы мына 4 азыр эми мынабу 2000-жылы ушул баягы ноу-хау болгон. 2000-жылы шумдук ушул биз Саймонтонун эмесинде 4 жылдан бери ошол турникет тап келип коюп койгондун эмне проблемасы бар эле? Ким буттосту ушуга? Кайсы мыйзам жол бербеди? Турникет тап келип коюп койгон. Турникеттин Кыргызстанга келгенине 10 жыл болду. Турникеттердин Кыргызстанга орнотулган. Музейлердин ичинде биринчи коюлду бизге. Жок, эми ошо эмне проблема болду 4 жылдан бери? Увидеть этип, мына быйыл каражат бөлдүрдүк, койдук. 4 жылдан бери эмне болду ошол? Кымбатпы ошончо? Чолпон, англис тилчи кетиген ким бар? Мына агартуу бөлүмүнүн башчысы. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Кантип иштеп атасыздар бу жерде? Мындай суукта кантип иштеп атасыздар? Эмне үчүн үн катпайсыңар? Мисалы, чыгып жогору жака башкага бизде ушундай болуп атат, муздак шартыбыз. Мунун алды бетон. Бир дагы отопление иштебейт ошол. Отоплениени иштетиш үчүн эмне проблема бар? Система турат да, бүт бардыгы турабы? Иштеген отопление. Только бир жерден бузулуп турат ал. Бул 2000-жылы иштеген да. Ана эмнеге үн катпайсыздарчы? Жетекчиңер чечпей атса, министрликке, областка эмнеге чыкпайсыздар? Антип качан? Сиздер кантип иштеп атасыздар? Оорубай кантип иштеп атасыздар? Караңызчы, могу буунун чыккан. Ооруп, сакайып, кайра келип иштеп. Кайра келип иштей бересиздер. Мыналар кайсы жылы коюлган? Булар 2000-жылы коюлган, бирок биз жаңылап. 2000-жылы. Экспозиция деген бөлүм бар, ошолор жаңылап. Качан эмнени жаңылады? Биз атайын бөлүм бар ушулар. Жок, эмнени жаңылады ошону? Ушуну жазсын гана, кагаздарын жазып жаңылап. Качан? Муну качан жаңыланды эле? 3 жыл мурун жаңылашкан. Муну чаңын көргүлөчү. Мына. Мен башкасын айтпай эле кой. Ушунун жазып коюунун кыйынчылыгы барбы мисалы? Ушуга дагы ЮНЕСКО уруксат бербейт, бизде эме жок. Буну берден жылдырып койгонубузга болбойт. Азыр мени берге жылдыргандыгым үчүн соттойт турабы? Эмне кыйыны бар? Мына ушул жерге кыргызчаны жазып, сонун кылып, орусчасын жазып, англисчесин жазып, жанына коюп койгондун эмне проблемасы бар? Муну жөн эле карасаңыз, мына бул музей ичинде. Эч нерсе жок. Мына кызматкер, канча кызматкер иштейсиздер бу жерде? Бирде 3 экскурсият иштейбиз. Күнүнө. Эмне жумуш кыласыздар? Эртең менен келдиңиздер. Көрүүчүлөр келгенде экскурсия өтөбүз. Ошону гана кыласыздар, болду. Биздин отдел ошол гана экскурсияны тийгиз. Экспонаттарды ким сактайт? Сактоочу казына бөлүм. Зал курушса эжеке жанагы турабы? Экөө иштейт. Эмне кызмат кылат жана эже? Балдар келгенде билеже. Эртең менен алып алып, кырашына алып, шуларды бейсире тазалап койсо, бир жумада бир эле жол. Күнүнө эле. Бир эле. Алып тазалап, ушуну коюп койсо сонун эле болот да, турабы? Же бу да болбойбу, меке? Жерде мен азыр окуп карап чыктым. Музейдин тилекке каршы туура эмес колдонуусу болот бар экен. Неге дегенде, жалаң эле кыргыздар үчүн экен да бул музейчи. Ооба баягы бизге чында керек. Идеологиялык жактан керек, ооба биздин өзүнүн тарыхыбызды билишибиз керек. Бирок сырттан келген коноктор, туристтер үчүн бир да жагдай түзүлбөптүр да. Бир кейиштүүсү ошол экен. Мисалы, любой жана дүйнөлүк музейге кирсеңиз, указательдер бар, знактар бар. Мен бир жерде бир нече секциялар көрүп чыктым. Мисалы, советский период, мисалы, коконский период, мисалы да. Ошолор секциялар англисче, орусча жазып туруш керек эле да. Анткени туристтер көбүрөөк ошолорду өздөрү окуулар келишет да. Жалаң эле гид тугуз келбейт. Анан мен деле түшүнөм, гидтер көбү англискийди аябай эле жогорку деңгээлде билишпейт. Жалпак бытовой тил менен түшүндүрүшөт англискийдичи. Бирок ошону толугу менен бул жерден англисче жазып койсоңор, бир-эки турист келсе деле бул деле реклама да. Алар жана интернет аркылуу, соц тармак аркылуу эле илип койсо, бул абдан чоң реклама болот. Анан бул музейде тилекке каршы ошол сырттан келген конокторго шарттар жок экен да. Баары көбүнчө эле кыргыздар үчүн экен да. Ошону чогуу оңдойду.
маселе жок. Мындай да эң биринчи музейге, мисалы музейге келген киши биринчи жылуулукту карайт. Адам жылуу жерге кириш керек, бул комфорт. Анан киргенде адам дегенчи ошол ооздон баштап тосуп алыш керек. Сонун кылып ийилип. Ассаламу алейкум, келиңиз мына Ош жергесине кошуп. Ош деген ушундай, мына Оштун тургуну менмин деп. Анан ошону көргөндөн анан кыргыз тарыхын көрүш үчүн ошол кире бериштеги кишини көргөн киши кыргызды уже ойлош керек. Кыргыз деген момундай эл экен деп. Бизде мындай мамиле боло турган болсо, келип мына экскурсоводду жанатан бери мына биздин келгенибизге 15 мүнөт болду, 15 мүнөттө аран келди. Сиз чакыртып атырып, каякта алдыргыла, болгула, келгиле деп атып аран келди. Анан кийин келген киши канча ушул музейге келгизи келет эртең. Кайсыл чет өлкөлүк. Кирип эле кайра чыгат да. Анан бир келгенден айтат да, бери болбогон неме экен, анан элге барат дагы, тетир информация бар, кетет. Ал өзүнүн өлкөсүнө барып айтат, Сулайман Тоо деген жери бар экен, ошо бар экен кыргыздын, аман эле болсун. А жерге барбагыла дейт да, ошо жерге келем деп аткан кишинин бардыгын тетир информация менен бузуп коет го, тетир маалымат берет. Данияр Тоолович, ошол испандар ушул жерде 5 жолу ушул жерде кылып, булардын баардыгын тартып, ушул жерди толук реконструкция кылабыз деген маселе турат да. Баардыгы бир эми ошол каражат менен жасалат. Азыр деле эгерде ушул мамиле менен болсо, мен чырылдап мындай комиссия түздүрүп чуркап атканыбыздын өзү ушул болот. Биз эгер ушул мамиле менен барсак, эртең 4 миллионубуз деле кууга сиздиме тиги кумга сиңген суудай жок болот. Биз эскини алабыз, жаңы алмаштырабыз. Мына эски ташты алабыз дагы, жаңы ташты алып келип коебуз, бүттү. Башка эч нерсе өзгөрбөйт мына жерде. Музейдин концепциясы өзгөрүш керек. Музей жаңыланыш керек. Музей бул тирүү жандык. Жанагы Өзбекстандын музейлери, мына сиз өзүңүз барып көрүп келип атасыз. Чет өлкөгө барып көрүп, ошонун негизинде жасап атабыздар, чекеден жасап келатабыз. Турникет буга чейин музейлердин бир дагы жеринде болбоптур. Мына жасадык. Камера койдуңуздар, Камера койдуңуздар. Камера койгондон кийин, кассаны каратып койгондон кийин канча эмеге өстү? 2 эсеге өстү. 2 эсе. 2 эсеге. Азыр фактор. Азыр адам фактор, бир эсеси адам фактор. Муну мен 3 жылдан бери чырылдап айтып келаткан нерсе. Турникет. Камераны канча сомго койдуңуздар? Эмне? Камераны канча сомго койдуңуздар? Ошол 2 кассага 2 камераны каратып туруп канча сомго койдуңуздар? Жок, биз муну 30 камера коюлду. Ошол мейли, канча сомго койдуңуздар? Азыр эмне? Муну биз сүйлөшүү аркылуу смарт ТВ эмеси менен, ишканасы менен биз спонсордугу менен 3 тараптуу келишим түзүлүп, антип эме менен госимущество эмелер менен чогуу 3 тараптуу келишим түзүлүп, ошонун негизинде 2 этап менен 60 камера коюу келишими түзүлгөн. Ошонун биринчи траншы бүттү азыр. 30-ун койдуңуздар. 30-ун койдук. Камера бүгүнкү күндө. Ошол жанагы мен атайын кыдырып көрүп чыктым, үстүнө чыгып бай келип аткандарда. Сиздердин койгон камера 1,5 миң сом турат. Бир камера. Аны любой магазинден барып көрүңүздөр. Бул өтө деле кымбат система эмес да. Камера бүгүнкү күндө жаңылык эмес. Любой адам азыр үйүнө койдуруп атат, гаражына койдуруп атат, башка кылып атат. Ушуну 4 жыл мурун эле койдуруп койсо болот болчу. Мына сиздин убагыңызда келип туруп, сиз эгер ошончолук күйгөндө чындап эме кылганда, сиз келмексиз айтмакчысыз, ушул жерге камера койгула деп. 2 эсе өзүп атабы акчаңыздар мурдага караганда, камера коюлганга чейинкиге караганда. 4 жылдан бери айтып келаткан, чырылдап айтып келаткан жыйынтыгы чыгып атат. Данияр Турагович. Турникет канчага өзгөрдү? Ошол мезгилде эгер менин сүйлөгөн сөздөрүмө, менин социалдык баракчыларга берген маалыматтарымы, министерстводо, коллегада маселелерди барып көтөрүлгүлө. Мен муну уурлук маселесин, адам факторун, камера менен ошол жакта изнасилование болуп аткан, башка болуп аткан бардыгын мен муну айтып ошонун жыйынтыгы чыгып атат. Мен муну анан келип туруп эле мурда кылып койсо болмок дегенде бардыгыбыздын акылыбыз жетет. Мына азыр мисалы үчүн рахмат, мынтип сиз журналист катары, бул зам губернатор катары эмес, журналист катары кыдырып атканыңызга рахмат. Мен мындай эле айтайын. Мындай проблемаларды буну мындай эле айтып бериш оңой. А бирок жасаш деген экинчи маселе. Өзүңүз да чарбада иштегенсиз. Бул маселеде ушундай нерсе. Ушул инициативаны көтөрүп келип, улам айтып келип аткан жыйынтыгы чыгып атат. Кудайга шүгүр. Анан мына 2 жыл испанецтер менен башкалар менен иштештик. Тынчтык мырза айтып аткандай, ошол тиги ушул жерибиз мындай болуп турат. Ушуну кандай кылып толук концепция бүгүнкү күндө академияда Бакыт Аманбаевалар, башка ошол жерде группалар иштеп атышат. Мунун концепциясы таптак өзгөрөт. Бул жерде ход даже киргенден бери өзгөрөт. Өзү план боюнча тиги эме менен кирип, бул жагынан кирип, мына жерде чыкканда талкуулай турган жерге айландырабыз деген маселе бар. Анын баардыгы турат.